Ассаламу алейкум. Москвадан салам. Москвадағы жаңалықтарды айтып берейін, өзгерулерді. Бүгінгі күнде Москвада вакцина алу бойынша іштер жүріп жатат екен. Соның қатарында біздің мигранттардағы алушы шарт болып жатат. Официалдуу жұмышта іштегендер сөзсүз түрдө алуысы шарт деген нерсе менен алып атат. Эгер албаса жұмышынан четтетишет деген дагы нерселер болуп атат. Анан вакцинадан миш-миштерди угуп атам, бирок кимиси чын экенин мен азырынча билбейм. Таксисттерден көп уктум. Чип коюп атыптыр. Сен кайсыл жакта жүрсөң дагы ошону таап көрсөтөт экен деп, анан магнит коюп атыптыр деген нерсе бар. 2 жылдан кийин каза болуп калат экенсиң деген дагы сөздөр бар. Анан резко ооруп калат экенсиң, албайбыз дегендер да бар. Анан вакцинаны издеп жүргөндөр да бар. Сосын өзү каалоосу менен добровольно алып аткан жарандар да бар. Садоводдо берип атыптыр деп уктум. Да башка кайсы жерде берип атат билбейм. Анан учетко туруу боюнча, регистрация боюнча көптөгөн регистрациялар мурдага салыштырмалуу мурда 1 жумада 5 күндө 10 күндө бүтчү болсо, азыр 20 күн, кээ биринки 1 айда узарып кетип атат. И то 1 ай базада болсо, кийинки ай базадан чыгарып салып атышат. Бул көптөгөн адамдардын, мисалы бuyakta жумуштап жүргөн адамдардын, мисалы башында текшерет, базада экенин көрөт, кийин кайра көрсө базадан чыкпай калып атат. Депортация болуп атат. Анан позитивныйден качан метрого түшкөндө же магазинге киргенде монт маска тагып атабыз. Жөн жүргөндө монтип эке тартып коюп атабыз. Анан бир аз четиракка чыкканда такыр эле алып коюп атабыз. Тагаларды көргөндө дагы кайра мынтип тагып атабыз. Жумуштар көп. Мурдага салыштырмалуу бир аз айлыктар жогорулаптыр, бирок жашоо дагы ошого жараша кымбаттаган. Квартиралар боюнча мошенниктер аябай көбөйүптүр. Баягындайча документ жасап беребиз дегендер, вакцина алды деген документ жасап беребиз. Ошого окшогон жалганчылар аябай эле көбөйүптүр. Эми ошолордун арасында биздин мекендештерибиз дагы болуп аткан өкүнүчтүү. Биздин мекендештерди алдап акча жасап аткандар. Сиздерден кандай десем, мындай бүгүнкү күнүңөрдү ойлобосоңор дагы, же адамды ойлобосоңор дагы, акыретиңерди ойлоп койсоңор, анан кээ бир жумуштарда ушундай акчаларын ошо биздин эле мекендештерибиз алып бербей койгон учурлар да көп экен. Азыр көп болуп атат экен. Ошо мекендештерибизге дагы жараткан өзү иман берсин, инсап берсин, жүрөгүнө салган болсун. Ошол биринчи впечатлениялар. Саар кеч жумушка чыгам, жумуштан дагы силерге жаңылыктарды айтып турабыз. Ассаламу алейкум.